Урматтуу депутаттар, баарыбыз түшүнүү менен карасак, өзүңүздөр билесиздер, суу аз, электр энергия тартыш, кыш оор болуп турат. Ошого карап карасак, эгер суубуз көп болсо, электр энергиябыз көп болсо, ачып ташып турган болсо, министрликтин жетекчилерин жумуштан кет деп сындасак болот эле. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, кыш оор, электр энергия тартыш, түшүнүү менен карайлы. Рахмат. Урматтуу Талайбек Өмүкеевич, сизди билебиз, кесипкөй инсансыз. Сиздин кыргыз энергетикасында кошкон салымыңыз чоң. Өткөн жылы сиздер себеп болуп кыштан жакшы чыктык. Кудай буйрса, Кудайым күч кубат берсин. Быйыл да жакшы чыгабыз. Сизден сураныч, Талайбек Өмүкеевич, Нарын жергесинде, Нарын шаары, Нарын району, Актала району, Адбаш районунда көмүр тартыш жок эсе, ошо көмүр маселесин камсыз кылып берсеңиздер. Өзүңүздөр билесиздер, Кара Кечтен чыккан машиналар баары тең Пишекке келишет. Нарын жакты карашпайт. Анткени элде акча аз. Сизден сураныч, сизде кыргыз көмүр деген мекеме бар эмес беле? Ошонун машиналары менен тартып берсеңиздер, баасы да арзан болот эле, жетет эле. Сизден сураныч, ошону бир карап берип коесуздарбы? Андан тышкары монополиядан бар да, ошо монополия карап берип койсоңуздар. Баасы 6000 сом ашты Нарында көмүр. Ошону бир жакшылап кылдат карап, баасын түшүрүп берсеңиздер. Минприрода бар да. Нарын жергесинде көп деген көмүр кендер бар. Мисалы айтсак, Турк деген. Ошо жака канча бир киши лицензиясын алып коюшкан, иштетпейт. Эгер иштете турган болсо, Актала району, Нарын району, Адбаш району, Нарын шаарына ошо жапмак көмүр мененчи. Ошолор карасаңыздар, лицензиясын артка тартасыңарбы, кандай кыласыңар? Эмки жылга ушундай кайталанбасын. Рахмат. Газпромдон бар да. Ооба. Сиздерге суроо, Нарын жергесинде ниетиңер барбы? Газ тарталы деген. Андай пландар каралган болчу. Бирок азыркы бир убакытта биринчиден ушу түндүк жактагы Бишкек шаары, Чүй областы камсыз кылган пландар бар. Андан кийин түштүккө барабыз. Түштүктөн кийин ушу Нарын менен Ысыкул областтарына каралган пландар бар. Булар бирок алар келе жаткан перспективный 3 жылдык пландарга киргизилген эмес. Рахмат. Анда түндүк жылга жакшы карасаңыз, себеп дегенде жаңы конуштардын баарын газ көткөрсөңөр, электр энергиясы дагы кандай десем, эконом болмок, жана смог да болмок эле. Ошону карап койсоңуздар. Талайбек Өмүкеевич, жана көмүр боюнча жардам берип койсоңуздар Нарынга. Сизден сураныч. Көмүр боюнча айтып кетсек, 3-5 күндөрү Нарын администрация менен, губернатор менен сүйлөшкөнбүз. Кара Кечеде 3-5 күндөрдү зеленый коридор кылып, азыр бизден ошо жана сиз айткан кыргыз көмүрдүн машиналары менен жеткирип атабыз. Акырындык менен бүгүнкү күндө көмүр камсыздыгы болбойт. Кара Кечеден чыккан көмүр боюнча эч маселе болбойт деп мен ишендирип кете алам. Рахмат, көп берип койсоңуздар. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Минцифрадан келди, санап төш министри. Ооба, бияктабыз. Урматтуу Талантбек Орозкулович, сиз өзүңүз биякта Бекирдин алдында айттыңыз эле, 2022 жыл майга чейин болгон министрликтерди санариптештирем деп. Ошо канчалык деңгээлде иш аткарылып жатат? Санариптештирүү бүгүнкү күндүн биздин 10 февралга коллегиябыз коюлду, бирок ага чейинки өзүбүздүн койгон максаттарыбыздын 60%-не деп проценттик соотношение айтсак болот. Реализовано кылынды. Жок, сиз 22 жыл майга чейин 100% бүтүрөм деп едиңиз беле? Ал эмне болуп калганда? Орто жолдо эмелер болуп атат, жана форс-мажорный обстоятельстволор, ошолорго карата ушундай эмелер болуп калды. Рахмат, эмкиде сурайлы. Сизге бир мисал айтат элем да. Ички иштер министринен өрнөк алсаңыздар, ошол жакты карап көрсөңүздөр. Биз өткөндө барып таң калдык да. Кыргызстандын бүт камера менен коюп коюптур. Көрсөңүз болот экен. Сиз да ошондой кылып бүт министрликтарды санариптештирсеңиз жакшы болот эле да.